Biz uşulga түшпөйт элек, силерди ээрчиген үчүн түшүп калдык. Кана эми азаптардан алгыла дейт. Qalu law hadana Allahu la hadaynakum sawa'un alayna ajaz'na am sabarna ma lana min mahis. Эгерде Кудай Таалам ошондой эле бизге хидаят бергенде, силер деле хидаятка түшүп, бизди ээрчимегениңер. Бирок хидаятка түшкөн эмес экенбиз. Эми баш туруп, вайдат деп кыйкырабызбы? Же жөн эле сабыр кылабызбы? Баары бир бизге азыр качып бара турган жердин өзү жок деп, ал өзү менен өзү болуп калат дейт. Ошон үчүн сен тың чыккан, кичине алдап мародер болуп, же башка бир неке болуп, же бир паракор алып, же уурдап, адамдар ыйлап атканда ошонун акчасын уурдап алып, коркутуп, алып бай болсо, сен ошону акылдуу адам экен деп, ошону кылган ээрчи бересиң. Сен кантип ээрчисиң? Кичине курсагы тогурак, көйнөгү жылтырагыраак, бети жылтыраган, бетинде майы бар. Үйү сеникинен бир жарым карыш бийигирээк болсо, уш жашаганды билет деп, ошону ээрчи бересиң. Пок жесе пок жейсиң, отко барса отко барасың, ошентип жүрөсүң, кыяматка барганда ал өзүнүн айласын таппай калат. Балаң ошондой болсун, атам ошондой болсун деп, ошентип үлгү кыласың. Андай туура эмес. Сен пайгамбарыбыз алейхиссалам дээрчи. Адамдар эмне кылып атат, кантип жүрөт, ишиң болбосо аны менен. Сага ээрчи турган жөнөткөн. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде: "Ey Muhammed, biz seni bütünдөй аламдарга ырайым, мээрим кылып жөнөттүк. Кудва үлгү кылып жөнөттүк" дейт. Демек адамдар жашоосун таба албай калып атканда адашып калбасын, башка бир жаман бирөөнү ээрчип албасын деп, ээрчи турган бизге пайгамбарыбыз алейхиссалам берип койду. Азыр сен ээрчип аткандар, же бирөө чорный болуп, кыйын болуп, Москвага барып алып, ошол өзүнүн туугандарын, тааныштарын алып, ошолорду уруп, Россияга апарып, Токойго апарып өлтүрүп, анан орусун жанагыдай милициясына сатып берип, салып берип аткандар бар. Ушул айылдыктар өздөрү кошун айыл бирин-бир ушентип, Россияда ушентип жанагы лөлдөн баатырчыса эринчи абат болуп чабып аткандар азыр бар ошол жерде. Өзүнүн кыздарын өзү зордуктап атканы бар. Сен муга тийип кеттиң, тажикке тийип кеттиң деп, тажикке тийип алго бир жерин берип аттыр. Сен аны уруп деп эле уруп атпайсыңбы? Ал бир адамга авратын көрсөтүп аткан экен, сен ааламды баарына көрсөтүп жылаңачтап аны шарманда кылып атпайсыңбы? Же экинчи катын кылып албасаң, же үчүнчү катын кылып албаса, же аны бакпасаң, келип атасын, акасын уран уруп не кыласың байкушту? Европадан, Прибалтикадан машина алып келейсе, аны машинасын алып көтүнө бир теп, пулун алып аласың, сен батыр болуп. Сен өзүң эми эле курсагың тойгонуга, жанагыда бир үйдө 50 адам жашагандан чыгып, өзүңчө квартирага чыкканыңа 2 эле жыл болду го сага. Башка бирөө бир капыр, Кудайды тааныбаган кордук кылып, путун жалатканда жалап эле жүрдүң элең го. Эми өзүңүн тууганың, улутташың, миллатташың, өзүңүн жердешиң, Өзбек менен кыргыздын ошакка барып тоноп, ошакка барып сатып атасың. Кимди ээрчип атасың? Ошол сага кордук көрсөткөндөрдү көрүп, ошолорду ээрчип атасың. Алар ээрчибе. Кыяматта сени ээрчигендер сенден баш тартат. Алар өздөрүнүн проблемасы менен болуп калат.